Assalamu alaikum урматтуу Тескор Москва каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүү сиздерге барыңыздарга маалым болгондой эле Москва мейкининде апалар аттуу Кыргызстандан келген шайыр апалар жана Москвадагы шайыр апалардын курамынан түзүлгөн чоң программадагы концерт болмокчу. Экрандан алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар, биз сиздерге кененирээк концертти көрсөтүп берген аракет кылалы, жүрүңүздөр. Biz Kırgızistan'dan geldik, bırak uşul yerde işte otarız hazır uvaktısınca. Şu bizden apalar ağlam kıdırat degen şair apalardan özlerinin ezeteden geletken bir jakşı tradisiyası var. Mına emi bugün Moskva jergesine, Orus jergesine bizden şunday bir altınday olgan apalarımız gelip öz önürlerin şu alısta жүрсе de migratsiyada жүрген өздөрүнүн балдарларына бардыгына ушундай бир жакшы маанай тартуулайлы жана ошондой эле ушул балдарыбыздын пешенесинде эл кыдырып, жер кыдырып, ушинтип ырдап жүрө берели деп биздин апалар келген экен. Анда эмесе азыр бир аздан кийин ушул апаларыбыздын жашынакай концертине күбө болуп кетебиз деп ойлойм. Мен да ушул шайыр апалардын концертин көрөйүн деп келдим. Кудагыйым бар, Токтогулдан келди кудагыйым. Ошо кудагыйымды куттуктап коелу деп келдик. Шайыр апалардын концертин көрөлү, сүйүнүп атабыз. Ар тараптан келиптир, Кыргызстандын ар бурчунан. Ошо бүгүн концерттерин көрөткөнбүз деп сүйүнүп атабыз. Ушул күнгө жеткизгенине Кудайга шүгүр. Өзүм нокаттык болом. Шеттер гражданством бар. Пенсияга чыктым. Ушу Россиясыга эми рахмат айтып жүрөм. Ушул шайыр апаларга насибибиз кошулуп келдик, бирок майрам күчтүү болуп атат. Пока баштала элек. Башталганда да мындан да күчтүү болсо керек. Формаларын көрүп эсибиз болуп, өтө кызыгуу менен тамаша кылып турабыз. Кудай кааласа, жакшы болот деген үмүттөбүз. Мен атым Чолпон, Атбашы биримдигинин катчысы болом. Москвадагы шайыр апанын катарына кошулган быйыл. Биз ошол шайыр апалар келет деп аябай жакшы даярданып, кечегине Кыргызстандан келген шайыр апаларды биздин шайыр апалар бар жашынакай тосуп келишти. Биз аябай кубанычтабыз, ушундай сонун апаларыбыз келип биздин сыйыбызды көрүп атканына. Мен элчиликтин кеңешчиси Байымбетова Гүлбаршын. Бүгүн абдан сонун Москвада чоң майрам болуп атат. Кыргызстандан атайын биздин шайыр апалар келип ушу жерге, элибизге, биздин мекендештерге өзүбүздүн бир санаат насаат тарбиябызды берели, ырларыбызды тартуулайлы деп келип отурушат. Москвада кур эмес, Москвада да маданият бөлүмдөрү, маданият борборлору абдан ынтымактуу, активдүү иштешет. Москвада да шайыр апалар бар, алар кош колдоп биздин Кыргызстандан келген апаларды тосуп алышты. Эмне дейли, ушу ак элечекчен апаларыбыз бар болуп турганда, алардын тарбиясын көргөн жаштар Кыргызстаныбызды өнүктүрөт, Кыргызстаныбыздын асманы ачык болот, жерибизде тынчтык болот деп ишенебиз. Ошол тилектердин баарын кыргызстандыктарга каалайбыз. Рахмат, ийгилик эжеке, сиздердин да майрамыңыздар менен жалпы мына шайыр апалар кандайсыздар? Кыргызстандан же Москвадан? Москвалык шайыр апалар келиңиз, кармаңыз. Бүгүнкү майрамыңыздар менен өзүңүздөрдү бир аз тааныштырып, элге жакшы бир өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айта кетиңиздер. Саламатсыздарбы, москвалык туугандар? Бүгүн ушу Москвада чоң майрам болуп жатат. Москвадагы, Кыргызстандагы шайыр апалар биргеликте. Майрамыңар менен бардыңарга чын ден соолук, ишиңерге ийгилик. Бүгүнкү каалоо тилектерге кошулабыз. Биз Сузак районунан болобуз, Москвалык шайыр апалар. Менин атым Гүлназ Молдожанова. Рахмат. Келиңиз. Биз дагы баштан сөздөргө кошулабыз. Ушу бүгүнкү иш-чарабызды жакшы өткөрүп алалы, концертибизди. Биз дагы Сузак районунан болобуз. Атым Назгүл Ахматбаева. Кыргызстандагы шайыр апаларды Кудай кааласа көңүлдөгүдөй меймандап узатышка даярбыз, агыздар. Рахмат. Келиңиз апа. Рахмат. Ушу бүгүн Кыргызстандан келген шайыр апаларды тосуп алып, биз дагы Москвадагы шайыр апаларыбыз ушул иш-чараны жакшы өткөрүп, жакшы тилектерди кабыл алса деп
турабыз. Рахмат, апа. Атым Гүлсүмбүз Букарова. Ден соолук берсин, майрамыңыздар менен апа келиңиз. Мына бүгүн кандай сонун жакшы жаңылык болуп атат, чоң нерсе болуп атат. Кыргызстандагы аял заттар келип, шаарлапар мына ушул жерде кызмат кылып жүргөн, мына бөтөн жерде мусапыр болуп жүргөн кыздар нелер келип, аял заты келип, баары учурашып, маанайлары баары жакшы. Дайыма ушулар маанайлары ушундай болсун, тапкандары берекелүү болсун. Ошо эжелерим жакшы келип, кетип алсын, жакшы тосолалы. Эже, сиз смотрящая окшойсуз бул жерде. Бардыгын урушасыз го. Кыргыздар, ушу биздин бүгүнкү ушу майрамыбыз менен Шайра апалардын ушу Кыргызстандан келгенине чоң рахмат. Ушу биз дагы Москвада киши чаккан Шайра апаларыбыз барбыз. Дайыма биз Шайра апада ушинтип сузак коомунан дайыма чыгып жүрөбүз. Бул Шайра апаларга ийгилик, өзүбүзгө да ийгилик. Кыргызыбыз аман болсун, Кыргызстан тынччылык болсун, байчылык болсун. Жалпы ак элечектен жаркыраган апалардын Москвага келиши бул жердеги мекендештер үчүн абдан кубанычтуу окуя болуп атат. Негизи биз жаздан бери эле күтүп атканбыз. Сааты мына бүгүн чыкты окшойт. Кыргыз эли үчүн өтө эле чоң майрам. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, тегерегибизде баардыгы толкундануу менен азыр концерттин башталышын күтүп атышат. Жалпы Кыргыз диаспора кеңешинин атынан, мекендештердин атынан Ала тоонун жакшынакай сагынычтуу жытын бизге алып келген апаларга бекем ден соолук каалайм. Ушул жердеги маданий борбор менен шериктеш болуп, бүгүнкү чоң ыр майрамын бизге тартуулаган отурган апаларды дагы бир жолу Москвага кош келиңиздер дегим келет. Мекен аман болсун, мекенде апалар, аталар, анан кийин биздин жалпы мекендештер аман болсун, дүйнөдө тынчтык болсун. Дагы бир жолу жалпы кыргыз элин бүгүнкү Москвадагы ыр майрамы менен куттуктап кетебиз. Мен Ысыкөл коомунун финансистимин. Биздин Шайра апалар келгенине абдан кубанычтамын. Бул майрам бир жазында өтүш керек болчу. Жазында жана терактка байланыштуу өтпөй калган. Азыр сааты чыгыптыр. Кош келипсиз апалар, Шайра апалар бизге. Биздин да Шайра апалар аман болсун. Жакшы концерт, жакшы өтсүн. Рахмат майрамыңыздар менен. Кызым ушу Шайра апага катышып ушу чыккан экен, ошону көрөйүн деп келдим. Атайын ток эмеден Кыргызстандан. Жакшы бардыгы даярдыктары жакшы экен. Ошол апалар ушулардын ден соолуктары чың болсун, жакшы өтсүн майрамы. Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүгүнкү марекенин катышуучулары. Биз Москвадагы Жети Дубандын Жалал Абад областынын Сузак районунун Шайра апаларыбыз Кыргызстандан келген Жети Дубандын Шайра апаларын күтүп алып, аябай көңүлдүү, жакшы ыр майрамын өткөзгөнү турабыз. Аябай баарыбызга жагып атат. Бул майрам биздин үрп адатыбызды, салт санаабызды баардык жакшы үрп адаттарыбызды бизден кийинки муундарга калтырыш үчүн ушундай мареке өтүп жатат. Аябай кубанычтабыз, бизге аябай жагып атат. Саламатсыздарбы? Ушул апалары алам кыдырат аттуу проектиге салым кошкон бардык биздин эл журтубузга рахмат. Москвадагы Шайра апалар, Кыргызстандагы Шайра апалар биригип берилген концерт эң жогорку деңгээлде өтөт деп ишенем. Үрп адатты, салт сананы сактап, ушундай марекелерди уюштуруучуларга албан ийгиликтерди каалайм иштерине. Арбаңыздар, урматтуу биздин Москва шаарындагы бордоштор. Бүгүн биз Кыргызстандан келдик, Кыргызстан Жети областынан келдик. Мен болсо аларча Шайра апалар тобунун көркөм жетекчиси болом. Биз бүгүнкү маанайыбыз абдан жакшы, анткени ушул жерде кыргыздын улуттук кийимдерин, кыргыздын када салтын, үрп адатын, маданиятын ошондой даңазалап биз деген ушу Москвадагы бордошторго ошо биз концерт койгонго келдик. Ушу уюштурган Москва шаарында диаспорага, Москва шаарынын консулстволорго биз терең ыраазычылык билгизебиз. Мен атым Сурия, фамилиям Осмонкулова, Сурия Эндер Жети область боюнча Эндер фондусунун төрайымы болом. Бүгүнкү иш-чарабыз абдан жогорку деңгээлде өтөт деген ишенимибиз чоң. Саламатсыздарбы, урматтуу Москвадагы бордоштор, бир туугандар.
Бүгін мен Ош облысының Өзген районына қарашты Жазғы айыл өкіметінен келдім. Бізден шайрапаларды жалпы эле ошо Кыргызстандын шайрапаларын колдоп келдик көрүүгө. Биздин Кыргызстаныбыз өнүгө өсө берсин. Шайрапаларыбызга ден соолук. Биздин Кыргызстандын маданияты өркүндөп өсө берсин. Бүгін Москва жергесінде аябагандай жакшы майрам болуп турат. Карылар күнүнө карата деп Кыргызстандын 7 дубанынан ар бир районунан уюштурулган шайрапалардын топтору, ошондой эле Москва шаарындагы шайрапалардын топтору биригип, биздин Москвадагы жашоочуларыбызга, мекендештерибизге өздөрүнүн жакшынакай концертин тартуулаганы келип отурат. Саламатсыңарбы? Мына биздин Москвага шайрапаларыбыз, Кыргызстанда шайрапаларыбыз келди. Куш келишсин. Ошолордун концертин көргөнү келдик. Денсаулыктары болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Ушул Кыргызстандан ошончолук көтөрүлүп биздин ушундай апалар ушул жашка келип, өздөрү мынакей биринчи өмүрүн балдарына арнап, экинчи өмүрүн мантип өздөрү үчүн жашаган ушул шайрапаларга терең таазим. Апалар, энелер дайыма бар болсун, аман болсун. Ушинтип ааламдын, Кыргызстандын сыймыгы болуп, энелер дайыма жүрө берсин, бар болушсун, аман болушсун. Мына бүгін біз Москва шаарынын ВДНХ метросунда, Космос театрында, кинотеатрында шайрапаларыбызды күтүп отурабыз. Азыр аз минуталардан кейін концерт башталат. Біз ошого көрүүчү болуп келдик. Эң сонун күндөр өтүп атат. Апаларга рахмат келгенине. Кутманды улушай кечигиздер менен урматтуу мекендеш туугандары, мына бүгүн бизге мекенибизден, элибизден, ар бирибиздин киндик камтанган жерибизден биздин урматтуу, кадырлыктуу апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз келип мына бизге абдан салтанаттуу майрам уюштуруп отурушат. Урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер, кимдин регистрациясы, документ аяктап, границага кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, дал экрандагы номерлерге байланышыңыздар.
koşma kol çalılar menен so'zop turadi hurmattуу mehmanдар. Özünün işine verilgenlik üçün Alişerova Aygül sıylanat. Kırgızstan Ayaldar Kongresi'nin Ardak Gramatası menen. Ушул эле Ardak Gramata menen Урайымова Азирек сыйланат. Урматтуу мекендеш. Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо, миграция министрлигинин жетекчиси Жаркынай Дышаевна эжекебизге. Рахмат. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, саламатсыздар урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин катышуучулары. Бүгүн биз акылы менен тунук, эмгеги менен бийик, ыйманы менен абирлүү биздин алтындай болгон манайы жарык алтын шайыр апаларыбыздын бүгүн бизге тартуулаган концертинде катышып отурабыз. Атайын ушул Кыргызстандан атартып алыстан келип бизге ушул бардыгыбыз менен учурашып бизге жакшы маанай тартуулаган ушул кыргызстандык шайыр апаларыбызга чоң рахмат, терең ыраазычылык. Андан тышкары ушул бул жерде Москвада дагы биздин ушул шайыр апаларыбыз бар. Сиздерге өзгөчө тазим, анткени сиздер башка өлкөдө жүрсөңүздөр дагы ушул биздин кыргыздын када салтын, маданиятын жана ошондой эле нарык населин унутпай ушул жарыялатып жана өнүктүргөнгө чоң салымыңыздарды кошуп жатасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү ушундай кереметтүү кечени бизге тартуулаган уюштуруучуларга аларга дагы терең ыраазычылык. Иштериңиздер ийгиликтүү болсун, дайыма талантыңыздар өркүндөй берсин. Анан өзүңүздөр да билесиздер, биздин ушул улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров ушул маданиятты өнүктүргөнгө, үрп-адатты өнүктүргөнгө, кыргыз тилин өнүктүргөнгө чоң көңүл бурат айрыкча. Анын үстүнө өзүңүздөр да билесиздер, ушул акыркы 2-3 жылдан бери көрүп атасыздар, аябай өнүгүү чоң бизде бүт тармактарда. Ошондуктан мына азыр дагы биздин муну алып баруучубуз да айтып кетти, жумуш орундар түзүлүп атат деп.
ошого байланыштуу ушул бардыгыбызды Кыргызстанга аман эсен сак саламат кайтканга Аллахыбыз насип кылсын. Тынччылыкта болойлу, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин. Анан бул жерде Россияда жашап атабыз, Россиянын эли да тынч болсун, эл арасында биз дагы тынч болойлу. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.